Sen bilesingmi, эмнеге ушул 5 абалдагы адам кыяматта эң чоң зыян тарткан адамдардын катарында болот? Бул видеону акырына чейин көр. Анткени акырында бир эле амалды кылуу менен адам түбөлүк тозокто калган абал айтылат. 5-чи муфлис адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: муфлис адам ал кыяматта намаз, орозо, зекет менен келет. Бирок бирөөнү сөгүп, башкасын урган жана бирөөлөрдүн акысын жеген ошол адамдын сооптору жапа чеккен адамдарга берилет. Сообу түгөнсө, алардын күнөөлөрү ага жүктөлөт. Амал китеби жакшылыктарга толгон, бирок зулуму аны кыйраткан адам. Андыктан башкаларга зулум кылуудан өтө сак бол. 4-чү жашыруун күнөө кылган адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кээ бир адамдар кыяматта Тихама тоолорундай болгон сооп менен келет, бирок Аллах алардын соопторун чаңдай кылып сапырып жок кылат. Алар жалгыз калганда Аллахтын арам кылган чектерин бузгандар. Алар эл алдында ибадат кылышат. Жалгыз калганда Аллах арам кылган нерселерди кылышат. 3-чү элди жакшылыкка чакырып, өзү амал кылбаган адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: бир адам тозокто өтө катуу кыйналып азапталат. Анын ичеги карыны чубалып, байланган эшек тегирмен ташын айлангандай, ал дагы өз ичегисинде айланып калат. Ошондо адамдар ага келип: сен бизди жакшылыкка чакырат элең жана жамандыктан кайтарат элең деп айтышканда, ал: ооба, силерди жакшылыкка чакырат элем, бирок өзүм кылбайт элем. Силерди жамандыктан кайтарат элем, бирок өзүм кыла берет элем деп айтты. 2-чи рия кылган адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: эң биринчи тозокко түшкөн адамдар илим алган адам, садака берген адам жана Куран окуган адам, Аллах жолунда шейит болгон адам. Бирок ал адамдар мунун баарын адамдардын мактоосу үчүн рия менен аткарган адамдар. Бул адамдар Аллахтын ыраазылыгын каалабай, элдердин мактоосун каалаган адамдар. Биринчи, Аллахка шерик кошкон адам. Аллахка шерик кошуу бул эң чоң зулумдук жана эң чоң күнөө. Эгер адам бул амалды аткарып тооба кылбай өтүп кете турган болсо, анда ал түбөлүк тозокто калат. Аллах Таала айтты: эгер сен мага шерик кошсоң, анда баардык амалдарың жок болот жана сен эң чоң зыян тартуучулардан болосуң. Бир эле ширк кылган баардык жакшылыктарды жок кылат жана адамды түбөлүккө тозокто калтырат. Ал күндөн аман калгың келсе, бүгүнкү күнүңдү оңдо.